Албетте дебют жасаган, бирок саналуу гана оюн өткөргөн. Ой, өтө мыкты көтөрүп берүү, өнөктөштөрү ойдогудай бир соккуну жасай алган жок. Августта өткөргөн, демек туп-туура 1 ай мурун. Жана ал оюнда 2-3 эсебинде учурдагы чемпион Абдышат ага жеңилип калган. Бирок ага чейин 9-августтагы оюнда Талант командасын 3-0 эсебинде утуп алган. Бул жерде Нурислам Орунтаев анын узаткан соккусу дарбазадан бийик учуп кетти. Алыстан сокку. Азыр алга командасы алыстан соккуларды узатып алды. Байкап көзөмөлдөп турган. Экинчи аракет менен кайрадан көтөрүп берүү жана кайрадан Нурислам Орунтаев Азамат. Бул иретте эми топчун күрөштө жеңүүчү болду. Болгону ойдогудай сокку жасай албады. Нурислам уюштуруу жагы дагы албетте жогорулайт. Борбордук бөлүктө топчун күрөш, алга командасынын мүмкүнчүлүк, дараа узатылган сокку жана тама эмес. Нурбол Бактыбеков алдыда бир аз бош аймак бар экендигин көрдү дагы. Сокку узатты, бирок сезонду өтө мыкты баштады. Жарым сезондо Кыргыз Алтын командасында өткөргөндүгүн айтып кетели. Жана Кыргыз Алтын командасынын эң бир көзгө басар оюнчуларынын бирине айланган болчу. Азыр дагы бир соккуну көрдүк. Жана бул жолу дагы тама эмес. Топ кайрадан дарбазанын үстүнөн учуп кетти. Ал топко бир аз кечигүү менен чуркады. Жана ал топко биринчи дарбазачы жеткен. Бул жерде алга командасы узатылган сокку, Пряткин өз ордунда. Бактыбековда мүмкүнчүлүк бар эле эсепти ачууга. Нургазы Чолпонбаев саатын карады жана убакыт бүтүп бара жаткандыгын түшүндү. Дагы биринчи таймдын бүткөндүгүн билдирди. Кошууга мүмкүнчүлүк берген эмес. Межитовдун катасы натыйжада Нурбол Бактыбеков бош аймак алды. Нурбол Бактыбеков пас жана Юрий Синецкий. Мына ушуну 100% мүмкүнчүлүк десек болот. Жана Бактыбеков биринчи жетти. Мына ушул жерде Бишкек Ситинин коргоочулары ката кетирип алган. Артем Пряткин төшү менен топту токтотту. Жатат Леонард Табина. Топту сактады, бирок атандаш үчүн. Бектур Абдувалиев өзү бара жатат, сол жакта өнөктөш ачык. Бектур өзү узаттат сокку. Матте Кверкия нааразы. Ачык болчу. Бектур Абдувалиевке айтып жатат, бирок Бектур Абдувалиев аны укпастан артта карап алып кетип бара жаткандыгын көрдүбүз. Алдыга чуркап же дриблингке басым жасап оюн алып кете албай жатат. Эки командада тең кандай оюнчулар жок. Леонард Табина топко жетеби. Төш менен топту токтотту. Узатылган сокку жана Стажела кайрадан. Тамай кармай албаса да, бирок экинчи аракет менен акыры топту өз колуна алды. Менен атаандаштын аймагына жетип барууга убакыт жетпей калышы мүмкүн. Жок. Нургазы Чолпонбаев акыркы чалды уюштурганга дагы мүмкүнчүлүк бербеди.